Салам достор, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиз менен биргеликте жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Каналдан алыстабай, менен чогуу бирге болуңуз. Бүгүн сиз менен биргеликте аябай даамдуу сонун каттаманы рецепти менен бөлүшөм. Бизге керектүү азыктар: un, туз, суу. Унга тузду сууга эритип алып, аз-аздан коюп, камырыбызды жууруп баштайбыз. Таразага тарткан жокмун, көз өлчөмү менен эле бир 2-3 каттамага ылайыктуу камырды жууруп жатам. Биздин камыр даяр, эми муну 5 минуттага тындырып коебуз. Эми болсо каттаманын ичине ушундай сары майдан сүйкөйбүз. Муну болсо отко коюп, бир аз эритип алабыз, сызгырып. Мынакей эми камырды жайып, каттаманы баштайбыз. Камырды жайганда эч коркпостон, ундан себип, урпактап, жука жайып алсаңыз болот. Каналда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каналыма катталып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарий калтырыңыз. Мынакей жука жайып алдык, жанагы майыбыз сызгырылып берди. Эми муну тегиз жайып сүйкөп алабыз. Тегиз жайып сүйкөп алгандан кийин ушундай рулет сыяктуу кылып ороп чыктык. Эми болсо муну ушундай кылып бир четке алып коебуз. Экинчисин жайып баштадык каттаманын. Бул куноо каттама. Ушинтип жука жайып алгандан кийин ичине майды сүйкөп, андан кийин 3-4 кабат кылып бөлчөлөргө бөлүп алып туруп, ушинтип жайып аласыз. Мен кичинекей каттама кылдым, мунусу чоң каттама. Эми буларды жайып алабыз дагы. Каттаманы бышырууга аракет кылабыз. Сөзсүз даярдап көрүңүз, аябай сонун болот. Себеби ичинде сары май сүйкөлдү, аябай сонун болот. Мынакей акыркы каттаманы жайып жатам, уже бүттү. Мынакей 3 каттаманы ушинтип жайып алдым. Эми казаныбызды кызытып, каттаманы бышырууну баштадык. Казан кызыганда ичине өсүмдүк майынан куюп алдым. Бышырганда өсүмдүк май менен бышырам, анткени ичине сары май сүйкөлдү. Кааласаңыз сары май же болбосо каймак менен бышырсаңыз да болот. Казанга каттаманы салганда ушинтип тегиз жайып чыгабыз. Андан кийин биринчи бети катып, кызарганча тегеретип карап турабыз. Мынакей ушинтип тегеретип карап турабыз. Андан кийин ортосун болсо сөзсүз түрдө ушинтип тешип коюңуз. Асты кызарганын билүү үчүн утуру жылдырып астын карап турабыз. Четтерин дагы ушинтип бышырып алабыз. Мына асты кызарды, эми болсо экинчи бетин кызартууга оодарып, экинчисин дагы ушинтип кызартып алабыз. Бир аз өсүмдүк майынан куюп майлап алабыз.
четтерин дагы ушинтип жылдырып бышырабыз. Мынакей калган каттамаларды дагы ушинтип жол менен бышырып, бардыгын бышырып алабыз. Каттаманы бышырганда орточо отто бышырабыз. Улуу отто бышырсак чооланып, күйүп, каттама жакшы бышпай калат, камсыгандай болуп калат. Ошондуктан орточо отто бышырып. Мынакей биздин экинчи каттамабыз дагы бышты уже. Үчүнчү каттаманы дагы ушинтип бышырып алабыз. Акыркы каттамабыз калды. Каналда жаңы болсоңуз сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыз. Мынакей достор, биздин каттамабыз бышып уже даяр. Тамагыңыздар таттуу болсун. Эми бул каттаманы өзүңүз каалаган айран, каймак, салат менен кошуп жесеңиз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеодон жолукканча аман туруңуз.